Нормалдуу жубайлар үчүн өзү жашына карап нормасын сурашат кээде. Байке мен мынчага чыгып калдым, мен канча жолу кошулушум керек? Мурда түнү менен 4-5 жолу кошулчу элем, азыр бир жумада бир жолу, 2 жолу зорго кошулуп атам деген суроолор менен келишет. Эми ар бир өзүнүн убактысына, жашына жараша, үйлөнгөн убактысына жараша өзүнүн немелери бар. Организмди истощение кылып, баягы мен айткандай 4-5 жолу өзүн да кыйнап, келинчегин да кыйнап кошула бериштин деле көп кажети жок. Өзүнүн эми жаш бир күндө бир жолу десек, нормалдуу неме болот. Эми ушундай жаңы үйлөнгөндөр болсо 2 жолу болсо болот деп, эми өзүнчө нормасы болбосо дагы бул эми жашоо тиричиликтен алынган неме. Мисалы үчүн 30га чыгып калгандар, 40ка чыгып калгандардыкы, 50ге чыккандардыкы барган сайын азая баштайт. Ал эми баягы тестостерондун уровенинин азайганына байланыштуу. Анан жумушуна кечке чарчап, тигинтип мынтип, ошолорго байланыштуу азаят. Анын аралыктары кошулуу төшөктө. Ошол эми тез бүтүп калуу бул көп нерсеге байланыштуу болот да. Эркек кишинин, мисалы үчүн, сүннөткө отургузулбаган балдардын менен сүннөткө отургузулган балдардын айырмасы болот. Мисалы үчүн, сүннөткө отургузулбаган балдардын ошо тез бүтүүсү жогору болот. Себеби бу жерде чувствительность деп коет, ошондон дагы ошого байланыштуу болот. Сүннөткө сөзсүз отургузуш керек. Анан кийин мындан сырткары бул баягы ошолго даярдыктан дагы зависит этет. Ошол половой партнердин, баягы жанындагы половой партнердин ошо кандай отношение кылганынан дагы ошого жараша болот. Анан тез бүтүү, мисалы үчүн, мындай канчалык аз кошулган эркек тез бүтөт, мисалы үчүн. Анын көбүрөөк неме кылыш үчүн көбүрөөк катнашта болуш керек. Анан мен баягы айткандай чувствительностьтан да зависит этет. Баягы половой органдын чувствительностьтан да зависит этет. Гормондордун уровеньдеринин ылдый болуп кеткенинен да байланыштуу болот. Ошон үчүн ошондой вопростор менен келгендерди баардык простатасын, органдарын, жыныстык органдарын, гормондун уровеньдерин баарын текшерип туруп, анан кийин диагноз коюлат. Бул нерсе кабылына келип, атай дарылар бар. Бизде для продлевания полового акта деп өзүнүн дапоксетиндин группасы берилет. Бул ошол организмде ошондой бир химиялык заттардын чыгуусу болот. Ошолордун чыгуусун акырындатып, кечеңдетип, чувствительностьтерди ылдыйлата турган дарылар болот. Местный колдоно турган дарылар болот. Анан психологический подготовка болот. Ошолордун баардыгы эске алынса, тез бүтүү болбойт. Ал тез бүтүүгө кээде сурашат, канча мүнөт болуш керек деп. Өзүнүн негизи ал ойлошот, алар 1 саат же жарым саат, жок, 7 мүнөт максимум өзү. 3,5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин жакшы неме болсо, ошол нормага кирет. Аны мен чото 10 мүнөттө эле бүтүп калам дейт. 10 мүнөттө бүтсөң, ал уже нормальный процесс. Анан тийбей, кирбей атып бүтсөң, анда ал уже оору десең болот. Же болбосо сүйлөшүп атып ошо иши бүтүп калгандар болот. Аларды, конечно, лечение кылыш керек. Ал боюнча тескерисинче бүтпөгөндөр да болот. Ал уже аны нерв системасынан да караш керек. Бул же нерв системасынан, анан ошол чувствительности низкий болуп, ошол тактильный чувствительностьтер ылдый болуп калган учурларда да болот. Анан алардын ошол жыныстык катнашууга болгон даярдыгына да байланыштуу болот. Ошондой учурларда аларды ошол немесин жогорулата турган дарылар берилет.
ошондо убагында бүтүп, убагында неме кылгандар калса болот. Бул муздак аял деп коет, бизде фригидность деп коет, медицинадачы фригидный деп коет, муздак аял. Эми аялдын муздак болушу бир эле аялдан зависит этпейт. Ошол аялды ошол ысыктыкка, ошол неме фригидный болушу ал эркектен да зависит этет. Ал эркек ошол муздак аялды дагы ошончолук деңгээлге жеткизип даярдап, ошонун муздактыгын бардыгын жок кыла турган немеге жетиш керек. Ал үчүн сылап сыйпап, сөз менен даярдап, даярдык болуш керек, психологический даярдыктар болот. Ал муздактык бир эле аялдан зависит этпейт. Ал эркектен да зависит этет, аялдын муздак болгону. Аялдар мисалы үчүн ошол муздак болуп жүрүп, мисалы үчүн бир нерсе болуп, башка бирөө менен жатып калып неме кылса, ошондо ошол эркектен экенин билип калган учурлар болот. Бизге келип аялдар да айтышат да, мен ушинтип үйөм менен же башка менен неме болгон, башка неме менен болсом, мындайды биринчи жолу сездим деп. Көрдүңүзбү, бул бир эле аялдан зависит этпейт. Ошол фригидностька жеткирген эркек дагы болуп калат. Ошого даярдай албаган ошо эркектен да зависит этип калат. Эми бир жолу фригидный болгон аялдар болот. Алар менен биз иштейбиз, өзүнүн дарыларын беребиз. Алардын ошол жыныстык органдарын текшерип, ошол жактарда патологиялар болгон учурлар болот. Аларына карата дарылайбыз. Эми эркектин өзү, эркектин нормалдуу жыныстык катнашы буну мынчада барып токтоп калат деген түшүнүк туура эмес. Мага мисалы үчүн аксакалдар келет, 70-80ге чыккан, аларга деле жашоо керек болот. Алар деле ошол 70-80ге чыкса деле, алар деле ошол мурдагы бир немелерге кайтып, ошол жакшынакай жыныстык катнашта боло албаса дагы, ошолор эңсеген учурлар болот. Ошолор бекеринен алардын сперматогенези азыраак олигоспермия болуп активность ылдыйласа дагы сперматогенез жүрүп турат. Ал 80-90 жашка карабайчы. Бекеринен илгери ошол 80 бай, 90 бай деп койгон эмес да. Мен лично өзүм 70-75ке чыккан, 65-80ге, 80 эмес 65-70ке чыккан аксакалдар балалуу болгонуна күбө болдум да. Мен өзүм дагы бала отургузам да, ошолордун балдарын отургузуп берип жүрдүм. Ошо атасына окшош, каштары болсо каштары, көздөрү болсо көздөрү. Эми аларды ДНК жасап текшергенде эмес, биз адам көрүп туруп эле билесиң да. Ошо 70-75ке чыккан аксакалдар балалуу болгон учурларды мен учуратам. Эми ошолорду немесинен айтып атам да. 70ке чыгабы, 80ге чыгабы, репродуктивный функция эркектерде токтобойт. Эми аялдарда баягы климакс болгондон кийин төрөй албай калганы менен аялдарда деле жыныстык катноо, тиги бул башка немелер аларды деле ойготуп, аларды деле мурдагы немеге келтирсе болот. Алар деле адам да, алар деле жашагысы келет. Бир гана эркектерди айта бербеш керек, аялдарды деле сөзсүз эле баягы жыныстык катнашта эмес кеп, сылап сыйпоо, сөз, башка нерселер бар мындан сырткары.